Негизи бул мыйзам, туура мыйзам, жакшы мыйзам экен. Бүгүнкү күндө ошо салынган штрафтарды пениясыны алып коюу боюнча бул жерде 23 берине кирет экен. Бул туура, себеби бүгүнкү жашоодо, бүгүнкү заманда көптөгөн биздин айдоочуларыбызга тийиштүү экен бул. Бул нерсе керек эле, себеби штрафтарды биз болушунча жогорулаттыңар. Эми болуп дагы пения төлөп калса, анда бүгүнкү күндө эл кыйналып калат экен. Мен суроом мынау 456 беренеси боюнча. Бул жерде көбүнчө мугалимдерге тийиштүү берен экен. Себеби бүгүнкү күндө мугалимдердин билим берүү тармагында мугалимдердин статусуну коргоо максатында сиздер штрафты киргизип атасыздар 10 показатель кылып. Мындайча айтканда 1000 сомго туура келет, туурабы? А мурда буну ким алектенчү эле ушул маселе боюнча? Эми эле мына силер өзгөртүү киргизип өзүңөр алып атасыздар МВД. Данияр Эрмекович, саламатсызбы? Бул саат болсо ушу демилге чыгаттары мен жооп берип коеюн. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министринин жол менен коопсуздугун камсыздоо башкы башкарманын башчысы милиция полковниги Исраилов. Данияр Эрмекович, бул деген бир аз юридикалык жана казус деп коет, пробел болуп калыптыр. Муну деген биз мыйзамдап келгенде бул жогорку кеңештен сунуштама болду да, отделдерден. Анткени дегенде бул деген мындай айтсам, ответственность бар, штрафтын, айыптын размери бар, бирок ким салат деген болбой калганда, ким карайт ушу штрафты деген. Ошон үчүн ушул мыйзамга батыраак болсун деп кошуп кеткенбиз. Рахмат, туура кыласыздар, кеч болсо деле, бирок ошону силер бүгүн оңдоп кайра киргизип атасыздар да. Анан экинчи суроода, мына могул жерде силер 10 эле показатель көрсөтүп коюпсуңуздар да. Мындайча айтканда, мектептин окуучусу 16 жаштан жогоркулар ушундай мугалимге жаман мамиле кылып, же сөгүп, же кандайдыр бир урса, ошого силер 1000 сом эле коюп атасыздар да. Ошол эле бул студенттерге деле тийиштүү да. Ошондуктан эгерде биз ушунчалык мугалимдердин статусун жогорулоп, ошону коргойн десек, анда 10 эмес, бул жерге 100, 200 киргизишибиз керек пайызды. Себеби жоопкерчилик болуш керек. Ата-энелерде, жаштарда, студенттерде. Себеби мугалимге кол көтөргөн бул бүгүнкү күндө көп окуялар болуп атат да. Буну силер мындайча айтканда көтөрүшүңөр керек. Мындай, раз ушуну киргиздиңерби? Раз ужесточение киргизип атасыздарбы? Буну анда ушул 10% эмес, аны 100 же 200-гө көтөрүшүңөр керек. Ошондо жоопкерчилик пайда болот ата-энелерде, студенттерде, жаштарда. Рахмат, Данияр Эрмекович, сиздин деген сунуштарыңызды экинчи окууга деген толук даярдап сизге жооп берели. Биз жазуу түрүндө сунушту берели, ошону жогорулотойлу. Себеби бүгүндө көрүп атасыздар бул окуяларды, мына мектепте да кандай болуп атат. Действительно бүгүнкү күндө мугалимдердин укугун коргой турган ушул пункт, ушул беренеңер жакшы киргизипсиздер, но бирок 10% бул 10 показатель бул аз. Буну биз жогорулатышыбыз керек. Ошондо жоопкерчиликти баардыгы сезип калат. Рахмат.